Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз спортту каналында тур жыйынтыгы чыгарылышы. Бүгүн студияда мен Адилет Керимбек уулу жана кесиптешим Эркин Абдуллаев чогулобуз. Бул жумада абдан футболдук окуяларга бай болду. Себебинде эл аралык Challenge Cup мелдеши дагы Бишкек шаарында өттү. Чейрек финалдан тарта жарым финалдык беттештер, анда Кыргызстандын вице-чемпиону Мурас Юнайтед командасы дал ушул эл аралык турнирде Тилекке каршы чечүүчү делген жарым финалдык оюнда жеңил ызасын тартып калды. Эгер деле бул беттеште жеңишке жетише турган болсок, бул бизге кийинки сезондордо Чемпиондор лигасынан орун алмак болчубуз. Студияга кош келдиңиз, Эркин мырза, жана ушул эле эл аралык мелдештерде түз беттештерде чагылдыруу жумушунда болдуңуз жана командаларды дагы байкап көрдүңүз. Эми Мурас Юнайтед командасынын бул эл аралык мелдештеги оюндары тууралуу баштайлы. Бул талкууну жана алгач эле ушул этапка чыккан командалардын сапаты Азиядагы бул 3-чү деңгээлдеги турнирде ушул сапаты кандай болду? Деги эле ушул Challenge Cup мелдешиндеги биздин жолубуз эки команда менен башталган болчу. Кандай таризде болду? Ошондон баштайлы. Саламатсыздар, урматтуу футбол сүйүүчүлөрү. Чындыгында бул жума ушунчалык футболго бай болду, өтө жыш болду. Ошол эле Чакырык кубогу АФКнын, андан сырткары ички чемпионат кубок башталды дегендей, мындай сонун бир жумалык болду да. Анын ичинен дал ушул Чакырык кубогуна келе турган болсок, өтө күчтүү атаандаштар келди. Ошол араб өлкөлөрүнөн келген, ошол эле Альянсар болсун, Аль-Куэйт болсун, бардык командалар бул жакта ушунчалык баары ошол финалга чыкканга мүмкүнчүлүгү бар командалар болчу да. Анан алдын ала эле мен билип аткам, да ушул Мурас Юнайтед клубуна өтө кыйын болот депчи. Бирок менде үмүт бар болчу, өзүбүздү ойноп атабыз, биздин жергиликтүү күйөрмандар алга сүрөп турса, анан Дөлөн Өмүрзаковдагы стадионда, жолдуу стадионда бул жерде көптөгөн күчтүү атаандаштар, ким келбесин, ошол эле Жапон курамасы болсун, ошол эле Иран болсун, буттарын араң сүйрөп кеткен учурлар болгон, Өзбекстан деле канчалык кыйналган да. Ошондуктан ошол сыяктуу эле клубдук оюнда деле ал жерде биздин кураманын оюнчулары жүрөт, Али Мардон жүрөт, Эрбол жүрөт, Амир Жапаров жана башкалар. Эми ушул жерде биздин ошол өз үйүбүздөгү фактор чечүүчү ролду ойноп кетиши мүмкүн деген үмүт бар болчу. Анткени Кыргыз футбол биримдиги, мамлекеттик жетекчилик баары колдон келген шартты түзүп берди Мурас Юнайтед клубуначы. Анан бул жакта ошол атаандаштар күчтүү болду. Мисалы үчүн миллион евро трансфердик баасы, миллион евро турган оюнчу резервде отурду. Дал ушул Аль-Куэйт менен ойногон оюнда ошол алмашууга кирип атат. Алмашууга кирип, алар оюнду күчөтүп атат. Ал эми бизде болсо, албетте оюндун жүрүшүндө, мисалы үчүн старттык курамда бизде андай эң кымбат Эрбол Атабаев 500 евро болчу да. Анан бул жакта мисалы үчүн эмненин эсебинен ушундай болуп калды дей турган болсок, Ричард Ромарионун жоктугу. Атайын Мурас Юнайтед жаңы сезонго өткөн жылдын эң мыкты бомбардирин алып келишкен бизге. Мисалы үчүн биздин чемпионаттын эң мыкты бомбардирин. Андан сырткары эң мыкты ассистентин алып келишкен Ромарио менен Эрболду да. Так тапшырма коюлган. Бирок ошентип келип, бул жерде ошол чечүүчү ролдордун бири ошол Ромарионун жоктугу, анан борбордук чабуулчу жок, андан кийин Эрбол менен Али Мардон ошол астына чабуулга жооп бере турган оюнчу катары жүрөт. Аны алар биринчи Альянсар менен болгон оюндан кийин кадимкидей көрүп калышты, изилдешти. Дал ушул Аль-Куэйт командасынын эми машыктыруучу штабы изилдеп, жыйынтыгында ушундай толук Мурас Юнайтеддин потенциалы кандай экенин алар эмнени көрсөтө аларын билип туруп, ошого жараша ойноду да. Ооба, дал ошондой Challenge Cup мелдеш аркылуу Кыргызстандын ички чемпионатында деңгээлин салыштырууга мүмкүн болду. Мына жакынкы чыгыш Азиянын өлкөлөрүндө акыркы жаңылыктардан улам дал ушул бул турнирлер башкача форматта өттү. Тагыраагы борбордоштук Бишкек шаары Challenge Cup мелдештеринин дал ушул чейрек финал жана жарым финалдык оюндарын кабыл алууга мүмкүн болду. Бир эле оюндан туруп калды. Бул дагы бир чечүүчү фактор. Себеби дегенде мына чейрек финалда үйүндө жана конокто беттеште өткөнкү АФК кубогунун Абдыш Атаны билебиз. Чейрек финалда жеңүүчү болуп, жарым финалга барып Австралияга чейин барбады эле. Бул жолкусунда Бишкек шаарында, ооба, сиз айткандай эле өтө мыкты мүмкүнчүлүк. Ошондой эле Ливандын чемпиону менен ойноду. Биринчи беттеште 3-0 Мурас Юнайтед эч бир суроосуз жеңип алды. Бирок анда дагы мына Эдмар Лассерда
акыркы даярдыкта дал ушул Дөлөнө Мырзахмет атынын стадиону Дордой менен кез келбеди, ошондо эле 4-4-2 схемасын тандап, демек ал АСР да дал ушул тактика менен, дал ушул оюнчулар менен чыга турганын көрсөтө алды. Бирок анда дагы байкасаңыздар гол качан кирди? 80-мүнөттө гана. Себеби дегенде гол жаратууга дагы бир аз оорчулук, себеби дегенде алдыда 4-4-2 схемасында Эрболот Атабаев менен Альмордон Шукуровду чыгарат жана ошол чабуул кайсы багытта бара турган болсо, мисалы оң тараптан Айсбек Кашыпханов, солдо Нурсултан Токтоналиев болсо, Эрболот Атабаев оң тарапта пайда боло алат, чабуулдун багыты оң тарапта болсо Айсбек Кашыпхановго активдүү жардам берет. Ал эми сол тарапта болсо Альмардан Шукуров Токтоналиевге барып жардам бере алат. Бул схеманын трансформациялоосу болуп жатты жана чабуулда ушундай багытта оюнду жүргүздү. Биринчи беттешке келсек, дал ушул Аль-Ансар менен болгон оюндо жоопсуз 3-0, бирок Ливандын чемпиону футболго эмес, башкы ойлору, балким ошо Ливанда болуп жаткан окуяларда болуп калды. Айтор алардын көздөрүндө мындай дээрлик, аягына чейин күрөшүү деле байкалган жок. Жеңилүүгө макул болуп калгандай болчу биринчи голдон кийин деле. Андан кийин мына экинчи таймда дагы 3-0 эсеби катталды. Орточо жаш курагы бул Аль-Ансар командасында дагы 30 жаштан көбүрөөк экен. Демек бул жакта дагы балким экинчи таймга алардын чарчап калышы болду. Бирок мына ошентип Мурасун айтат, ишенимдүү жеңишке жетип Аль-Кувейтке чыкты. Ошо Аль-Кувейт ошо кошумчалап кетким келет да. Мисалы үчүн орточо жаш курагы 30дан үйдө болот атпайбы? Бул бир жагы, экинчи жагы бул жакта эки оюнда тең. Мен ушул нерсеге дагы бир үмүт бар болчу да. Алардын чемпионаттары токтоп калган. Ошол саясий, геосаясий окуяларга байланыштуу токтоп калганы алар ошонун айынан жанагы жакшы бир тонус эмес деп айтсак болот да. Анткени мисалы үчүн февралдын аягында 28-inde ойногон болчу. Аль-Ансар акыркы оюнун Аль-Кувейт болсо, алар жак Аль-Кувейт 28-февралда, андан бери мына азыр апрелден уже азыр мына акыркы күндөр өтүп атат, акыркы 10 күндүгө. Ошол сыяктуу эле бул жерде Аль-Ансардыкы да ошондой болчу дагы. Алар буга чейин расмий беттеш өткөрбөй, ошонун таасири тийди да. Биз ошонун негизинен мисалы үчүн Ливандын чемпиону алар алсыз эмес болчу. Алардын ошол оюндук тонусу жакшы болбой калганын чечүүчү. Ооба, ошол жагдайды пайдаландык. Анан Аль-Кувейттин чемпионаты же болбосо чемпиону өтө күчтүү экендиги дагы байкалды. Себеби бул дагы оюнчулардын сапатында легионер ошол 10 номурдагы Исмаил египеттик оюнчу экен. Жана дал ушул Кувейттин чемпионатына барып өзүнүн деңгээлин көрсөтүүдө. Ушул жарым финалдык беттеште мыкты оюнчу аталбады. Ошондой эле сиз айткан эле эң жогорку баада бааланган трансфермаркет боюнча Идриса Думбие жана дарбазачы дагы кезинде ушул АПЛ клубуна барып Англиянын Ноттингем Форестке бир жылдык оюнга карьерасын барып келген. Демек мына ушундай Кувейттин чемпионаты улуттук курама командасы анчейин күчтүү болбосо азыркыга чейин Азия кубогуна чыга элек. Ал эми Кыргызстан улуттук курама командасын билесиздер, Азия кубогуна 2027-жылга жолдомо алды. Бирок ички чемпионатынын деңгээли жогору болуп жатпайбы? Ошол маселе. Демек биздин чемпионатта дагы легионерлерде мындан дагы күчтүүлөрдү алышы керек жана ошон менен жогорулаш керек. Ошол эл аралык турнирде буга чейин тээ кезинде Дордой командасы АФК президенттин жеңгенин билебиз. Бирок андан кийинки этаптарда АФК кубогу, мына ошол АФК президенттин кубогун жеңбедикпи? Ошондон кийинки убакыттын алкагында бир турнир пайда болуп, бир турнир жоголгонго жетишти. Бул АФК кубогу. Анда Абдышата командасы жарым финалга чейин жетип барды. Эми ушул 3-чү даражадагы турнирди жеңүүгө быйылкы сезондо дагы биздин команда болбой калды. Дагы бир суроо бул жерде. Демек Азия футболунда сезонду алмаштырбады, күзүндө башталат дагы жазында бүтөт. Ал эми Кыргызстанда тескерисинче жазында башталат, күзүндө аяктайт. Балким ушундай реформага дагы баруу керекпи? Айтор бардык жагдайды пайдаланып көрсө кандай болот? Биздин футболдук сезондун убактысы балким дагы таасир болуп калган жокпу? Жок, бул маселе эмес. Менин жеке пикиримде, анткени мындай практиканы башка кээ бир өлкөлөр деле колдонуп жүргөн. Бизде кышында тынугу көбүрөөк болот да. Кышында тынугу көбүрөөк болгондуктан ошон үчүн биздики мисалы үчүн күз жаз эмес, жаз күз болот атпайбы?
эгерде ошол таасир берип аткан болсо, мисалы үчүн мына 5-6 тур ойнободу Мурас Юнайтед, 7 тур ойноду туурабы? Мына 7 оюндан кийин расмий беттешке келип утулуп атпайбы. Азыр калыбында эле болчу да, эгерде сезон жаңы башталып атканда, мисалы үчүн марттын башында ойношмак, 4-мартта. Эгерде ошондо ойноп утулуп калса, мүмкүн биз дагы ушундай күз жаз деген системага өтүшүбүз керекпи деген ойго келсек болмок да. Бул жакта ал жагынан мен оюмча эч кандай маселе жок. Мүмкүн сен ойлоп аткандырсың, арадан дагы бир жарым жыл өтүп кетет дагы, өткөн жылкы чемпион кийинки жылдын ушундай эл аралык оюнуна келгенге чейин курамы алмашып, такыр башка курам болуп калат депчи. Эми клубдардын көбүнчө өнүгүү стратегиясы өзгөрүп кетип атат, билбейм. Мисалы үчүн Абдыш ата жаңы келген жылы кандай сонун результат көрсөттү, 11ден көбүрөөк мына рейтингдик жана коэффициенттер алып келип берген болчу да. Андан кийин азыр мисалы үчүн анын абалы мына быйыл мисалы үчүн ошол упайлар бөлүнүп кетти. Ошол сыяктуу Дордойдуку деле чемпион болгондон кийин кайсыл бир жылы ошол АФК башталарда алар дагы өнүгүү курсун өзгөртүп, жаш оюнчуларга басым жасап кеткен да. Бизге жаз күз же күз жаз эмес, менин оюмча клубдардын өзүнө туруктуулук керек. Көп жылдык стратегиялуу, эми сөз ушуга келип калды окшойт да. Аябай мен көңүлүмдү өйткөн учурга келдик да. Рейтингдик упай бизге абадай керек болчу да. Биз чемпиондор лигасына чыгуу үчүн ушул Аль-Куейт менен болгон оюнда жок дегенде негизги убакытта тең чыгып койсок, биз ошондо азыр Тажикстандан ашып өтмөкпүз дагы, рейтингде 2-чи орунга көтөрүлмөк, 12-чи орунга көтөрүлмөкпүз. Ал бизге чемпиондор лигасында жок дегенде ошондо тандабалуу оюндарына катышканга мүмкүнчүлүк бермек да. Азыр биз алардан калып калдык. Рейтингдик упайдан 0,6 бир упай болбогон упай жетпей калдык дагы. Эми азыркы формат боюнча биз ушу кайра эле чакыр кубогунда калып калабыз да. Ооба, сиз айткандай эле ушул коэффициенттер таблицасы Азия чөлкөмүндөгү клубдук эл аралык жана быйылкы сезондо Кыргызстан жалпы 6,158 упайды топтоду. Бул өткөнкү сезонго салыштырмалуу, өткөнкү сезондо 4,600 эле жана эң көп упайды бул ошол Абдыш ата жарым финалга чыгып барганда алып келген болчу. Айта кетчү жагдай, бул клубдук коэффициентте быйылкы сезондо Абдыш ата менен Мурас Юнайтед командасы катышты дагы. Жеңген соң ал упайлар 2-ге бөлүнөт. Себеби 2 команда катышкандыгы үчүн мына быйылкы сезондун жыйынтыгы менен биз 13-чү орунда калдык, 22,355. Мына 12-чи орунда турган Тажикстан 22,377. Ошондо эгер деле биз 12-чи орунга көтөрүлгөн болсок, анда 2026-2027 жылкы сезондо 2-чи чемпиондор лигасына жолдомо алат элек. Ошондой эле Мурас Юнайтед эгер деле Challenge Cup мелдешин жеңе турган болсо, ошол эле чемпиондор лигасына тайпалык баскычка түшмөк дагы. Демек 2 клуб дээрлик орун алып калат болчу. Аны бир клуб балким 3-чү орунду алган же болбосо кубокту уткан команда Challenge Cup мелдешине жетишмек экен. Бул жагы чындыгында сонун болмок. Анткени чемпион катары Мурас Юнайтед, андан сырткары биздин чемпионаттын чемпиону, ошондой эле кубокту уткан. Мисалы үчүн азыркы абалда ала турган болсок, Дордой алар дагы күзүндө демек чакырык лигасына катышып кете бермек да. Эми бирок бир жакшы үмүт бар менде. Анткени бул формат өзгөрүп калышы мүмкүн деп атышат. Эгерде азыркы формат эмес, бир аз өзгөрө турган болсо, мүмкүн ошол жаңы формат боюнча биз чемпиондор лигасына катышып калабызго деген ой бар да. Дүйнөдө канча конфедерация болбосун, алардын арасында Азия футбол конфедерациясы эң бир өзгөртүүлөргө маш болуп келет. Бул мелдештер уюштурган ошол бөлүмү Азия футбол конфедерациясында балким жакынкы аралыкта дагы өзгөрүүлөр болуп, дал ушул биздин Кыргызстандын командасы чемпиондор лигасында дебютун жасап калышы толук мүмкүн болууда. Ага чейин биз кайрадан эле Challenge Cup мелдешиндебиз. Анда быйылкы сезондо, өткөнкү сезондогу чемпион же болбосо кубоктун ээси дал ушул квалификация же болбосо тайпалык баскычтан баштап калышы толук мүмкүн болууда. Мына ошентип быйылкы сезондогу эл аралык клубдук мелдештер биз үчүн жыйынтыкталды. Ал эми ички чемпионатка кайрадан басым жасайлы. Бул арада 7-чи турдук оюндар соңуна келип жетти жана тур Кара-Балта шаарынан баштайлы. Анда жергиликтүү Кыргыз Алтын командасы алганы кабыл алды. Быйылкы сезондо эң бир көйгөйлөргө туш болуп жаткан команда болууда азырынча Кыргыз Алтын жана дал ушул лидерликти орун алып келе жаткан Бишкектик Алга командасы бул беттешке барып 3 упайды алууга мүмкүнчүлүктү алды.
Быйылкы сезондогу эң жаш мастырчу кыргыз алтында Бакай Зайырбеков мастырып келет жана дагы бир бул беттештин жыйынтыгы менен 3-0 эсеби катталды. Алексей Зинкевич быйылкы сезондо алгачкы 2 голду жаратып, дубльды жаратканы жетишти жана талашсыз түрдө бул беттеште жеңишке ээ болду. Сиздин оюңузча ушул кыргызстандык жаш адистерге мүмкүнчүлүктү берүү керекпи? Мына азыркы тапта көрүп жатабыз. Сиз дагы мына кубоктук мелдештикте дагы ушул эле 2 команда 1/8 финалга туш болуп калышты дагы, анда дагы жеңил узасын тартып калды. Күйөрмандар арасында сындар айтып жатканын окуп эле көрүп жатабыз. Дагы канча мүмкүнчүлүк бериш керек? Жаш адис болгондуктан балким дагы тажрыйба керекпи? Мисалы Фергюсондун эле мисалы Манчестер Юнайтедке келгенде 4 жыл аралыгында эч нерсе уткан эмес. Ошондой эле сындар айтылып келген экен. Эми кыргыз алтын командасынын абалы кандай болот? Сиздин көз карашыңыз кандай болууда? Азыр эстеп кеттим, жанагы комментарийлерди, пикирлерди угуп атабыз депчи. Бир комментарийди окуп калдым, кыргыз алтынга эмне каргыш тийгенби, эмне алар дайым эле акыркы орунда жүрө берет депчи. Эми албетте буга чейин мурдагы жана кара балта аталышында жүргөн менен азыркы кыргыз алтынын айырмасы бар. Азыр мындай көңүлгөрөөк бурулду, шарттары сонун түзүлдү, стадиону бар, баары сонун. Результат жасаганга азыр толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан дал ушул жаш адистин машыктыруучу болушу боюнча Бакай чындыгында Зайырбеков сыяктуу азыр биздин чемпионатта жаш адистер көп. Ошол эле Урмат Абдыкаимов деле жаш адис катары, Надыр Мамадалиевди алсак болот. Алар жакшы өздөрүн көрсөтүп келип жатат. Нурбек Жолдошев деле мына акыркы жылдары мына ишеним уламдан улам артылып атып, жакшы азыр көптүр өзүн көрсөтүп келе жатат да. Мирлан Ишеновго деле кезинде ушундай мүмкүнчүлүктөр берилген. Ал дагы азыр күйөрмандар үчүн эң мыкты адистердин бири да. Бакай Зайырбековдун азыр чындыгында менин оюмча ага ишеним берилиши керек. Бирок эми клубдун жетекчиси катары карасам менде суроо пайда болмок да. Результат жок болгондон кийин эмне кылыш керек дегенчи. Эми азыр Бакай Зайырбековдун албетте мына позитив жактарын айта турган болсок, ал биздин улуттук курама команданын ойноо стили азыр Праснечке келгенден бери ал жөнүндө сиздин сонун бир материалыңыз чыкты. Мен күйөрмандарга сунуштагым келет. Дал ошол оюнда. Анан ошол берүүнүчү, ошол сыяктуу топту жерге түшүрдү. Мисалы үчүн болгону ал жакта оюнчулардын деңгээлинде бир аз маселе бар. Алар мындай эпизоддору менен мен ошол оюндарын баяндап калган учурда көрүп атам, кайсыл бир учурда сонун ушундай комбинациялуу футболдорду уюштуруп атат Бакай Зайырбековдун командасы. Анан сезондун башында бир аз жаш оюнчуларга басым жасап аткан болсо, азыр ташыйбал оюнчулар чыгууда, ошол эле Эрмек Ниязалиев жүрөт. Мисалы үчүн ал мындай чечүүчү ролду ойноп атат да, Эльдар Сардарбеков, ал деле өзүнүн канатында активдүүлүгүн ошол сыяктуу бир топ оюнчулар бар. Менин оюмча ошол баланс керек болчу. Баланс келди, бирок бул ирет эми алгага туш келип калды да. Алга чындыгында кыргыз алтынга караганда бир топ күчтүү экен, андыктан алар ийгилик жаратып кетти. Ооба, статистика боюнча дагы бул жерде 4 голго жакын уюштурган алга командасы, ал эми кыргыз алтын командасы бирге дагы жетишкен эмес. Ооба, оор болду бул жерде. Алга менен кыргыз алтынды салыштырып болбойт да. Бул беттеште ооба ири эсеп сандары, бирок ушул оюнчулардын сапатына байланыштуу алга командасы лидерлигин өзүн көрсөтө алды. Топту көзөмөлдөө боюнча 53-кө 47 көбүрөөк кыргыз алтын командасы топту көзөмөлдөө. Бул эми эсеп сандарына тиешелүү. Себеби алга командасы биринчи таймда эле эсеп сандарын ирилеткен болчу, анан экинчи таймда дээрлик топту берип койду атаандашка. Жалпы соккулар бул жерде 26 жолу алга командасынын оюнчулары, ал эми 7 жолу кыргыз алтындыкы. Демек бул 33 сокку узатылды бул беттеште. Жалпы орточо алганда 90 мүнөттө ала турган болсок, 3 мүнөттө бир соккудан жаралып жатты. Бул демек эки команда тең көбүрөөк чабуулга барып жатканда. Бул жерде Максим Лисицин Бакай Зайырбековго мастырчулук ишмердүүлүгүндө бир мастер-класс көрсөтүп койгондой болду. Себеби дегенде алга жогорку прессингден тосуп алып жатты. Кыргыз алтын билесиздер да, топту коргонуудан чабуулга өтүүдө кыска пас аркылуу баштайт. Коргоочулар аркылуу жана жогорку прессингге алган оюнчулар барганда оңой эле топту жоготуп коюшту да. Ошол экинчи зонадан топту жоготкон сайын кооптуу абалдар байма-бай жаралып жатты. Зинкевич 2 гол эмес, бир 3-4 голду киргизгенге жакын болду. Мына ошентип биринчи таймда сиз айткандай эле жыйынтыкты жасап койгон соң, экинчи таймда алга
өз бөлігіне чегінді дағы алмаштырулар жасады, анан жыйынтыгында мына ушундай 3-0 эсебинде жеңишке жетишти. Муну менен турнирлик жадвалда алга командасы ушул лидерлик позициясындагы күчөтүп андан ары бара жатат. Андан кийинки ушул эле күнү 7-турдук беттештин алкагында дагы бир кызыктуу беттеш орун алды. Бул Нефчи командасы Таластын Азиясын кабыл алды. Бул беттеште дагы өтө жалпы соккулардын саны дагы көп болду. Эки команда коргонууга отурган жок. Жыйынтыгында Таластын командасы кезектеги жеңишине ээ болуп жатат. Максим Шацкий бара-бара дал ушул жогорку лиганын даана сезип жеңишке жетиш баштады. Мына ушундай оор беттеш жүрүп жатканда дагы 3 пайда алып кетүүдө. Бул эми оюнчулардын сапаты жана оюндагы урунтуучуларды карай турган болсок, өтө көп болду. Нефчиде дагы, Азияда дагы. Бирок жыйынтыгында эсеп сандары 1-0 жана Максим Шацкий дагы да болсо ошол лидерлердин артынан саяк болуп бара жатат. Жалпы эле ушул дебютант командалардын кандай таасир калтырууда Азия командасы? Эми Азия командасы алдын ала эле айтылган болчу. Мүмкүн быйылкы сезондо ал фавориттердин бири болот депчи. Анткени курамына бир ауызманды алганда эле элдин көңүлү ошого бурула баштаган. Андан кийин эми ал жакта алар жанагы окуу машыгуу иштерин жүргүзгөн, иш чарасын жүргүзгөн учурда дагы алар Туркияда жүрүп эч кандай маалымат чыгарышкан жок, ушундай вакуумда отурду да. Баарын катып, ошондон анан Азия катуу даярданып атат, демек чемпионатта дагы бир күчтүү команда пайда болду деп ушундай интрига жаралып аткан. Көз тийбесин деп жатышканбы айтор? Мүмкүн ошондой болсо керек. Иш жүзүндө кандай болду? Албетте Шацкий үчүн аябай кыйын болду. Себеби сезондун башында упайларын жоготуп, бирок андан кийин сонун бир жүрүштү, ыргакты таап алышты. Мына ошол ыргак менен келе жатышат. Ошол инерция менен бул ирет дагы Нефчини утуп кетти. Азыркы учурда кадимкидей ал лидерлердин катарына кошулду. Азия мындан да жакшы ойной алат. Нефчи менен Азиянын бул беттешиндеги мендеги мындай эң көрөрмандарга мындай бөлүп баса бийлеп айта турган нерсе, эки өзбекстандык адистин бири-бири менен тиреши болду да. Анткени дал ушул өзбекстандык адис мына Нефчинин эмеси машыктыруучусу анга дагы кыйын болду башында. Алар дагы упайларын жоготуп, ушундай оор мезгилде эми гана калыбына келип, Нефчи дагы упайларды азыр көптүр результат жасап баштаган мезгилде алар ушуга туш келди да. Анан экөөнүн беттеши мен үчүн кызыктуу болчу. Кимиси жеңет болду экен деп. Бул жерде чындыгында да ушул Азия ийгилик жаратып кетти минималдуу артыкчылык менен. Ооба, бул дагы голду күтүү дагы көп убакыт керектелди. Дээрлик 80-мүнөткө аралык. Бул жерде Адишвили бурчтан чыгарып берүүдөн гол жаратты. Бул дагы гол жаралмак эмес, эгер деле Орой катага Мелис Таштанов жол бербесе. Себебинде дал ушул Нефчи командасынын дарбазачысы азыркы тапта соңку беттештерде старттык курамда чыгып баштады. Олимпиадалык курамага дагы чакырылган болчу Таштанов. Мына Орой катадан улам Адишвили гол жаратты. Мына дал ушул момент өтө эмоционалдуу оюн болгондугу Адишвилинин кубанганына дагы карасак болот. Бул жерде футболкасын чечип барды, сары кагазга карабастан дал ушундай голду жаратып жаткан учуру. Бул беттештеги статистикага көз чаптырсак, Нефчи командасы дээрлик 2 голго жакын 2 голго ойногон, күтүлгөн голдору 2,41, ал эми Азияныкы 2,56. Ортодо коргонуу таптакыр жок, баардык чабуулдарды мына ушу соккулар менен жыйынтыктаганга аракетин кылышты. Азия командасы 2-номер менен ойноого багыт алды. 38% топ көзөмөлү. Ал эми 62% бул Нефчи командасына. Жалпы соккулар 22 Азияда 14 жолу Нефчи командасынын оюнчулары соккун узаткан. Жалпы 36 сокку бул алга Кыргыз алтын беттешиндеги статистикадан да көбүрөөк болду. Демек бул беттеште көп сокку, канчалык таризде командалар ушундай кызыктуу оюндарды тартууласа, көрөрмандар дагы кызыгып келип баштайт. Андыктан дал ушул статистикадагы күбө болууда. Голдук учурлар дээрлик 9 жолу Азия командасында, ал эми Нефчи командасында 5 жолу болду. Сары кагаздар да өтө көп. Азиянын оюнчулары 6 жолу сары кагаз, ал эми Нефчиники 1 жолу сары кагаз алды. Мына ушундай беттештен соң сиз айткандай эле өзбекстандык машыктыруучулардын тирешинде дал ушул жеңишке Максим Шацкий ээ болду. Ушу бул жерде мындай эсеп саны 0-1 деп атпайбы, бирок 0-1 болсо эле мындай канчалык мындай кызыксыз оюн деп айтпаш керек да. Анткени бир эле гол киргени менен бул жакта кадимкидей мына бул жерде сары кагаздардын саны эле болуп атпайбы, жалпысынан 9 сары кагаз. Андан сырткары
канчалаган гол жаратуучу учурларды ишке ашырып атышты Нефчи. Мен оюмча албетте Нефчи бир эмес бир нече гол киргизгенге мүмкүнчүлүктөр бар эле. Канчалык алардын көзү жанып ойногонун көрдүм да, мисалы үчүн. Манан ошондой оюну менен келип туруп, бирок аягында бир эле гол кирип калды. Бирок мен көрөрмандарга мисалы үчүн кайрылгым келет, жок дегенде ошол оюндун хайлайттарын көрүп койсоңуздар болот. Кооптуу учурлар өтө көп болчу. Анан Өзбекстандык эки адис экөө тең азыр көптүр көнө түшүптүр биздин чемпионатка. Башында канткен күндө дагы Өзбекстан чемпионаты биздикине караганда деңгээлөйдү деп айтабыз, бирок иш жүзүндө биздин чемпионатка деле көнүш керек. Алар келгенде сен өзүң деле байкадың болуш керек. Ал жакта бир топ кыйналышты да ошол эки адис упай ала албайчы. Ооба, дал ошондой Нефчи жана Азия командасы барган сайын кызыктуу оюндарды тартуулооду. Андыктан кийинки турдук оюндарда ушул команданын көрөрмандары стадиондорго барып жандуу колдосоңор анда дагы кызыктуу болот. Анда эмесе дагы бир 7-чи турдук беттештин кийинки оюнуна көз чаптыралы. Илбирс командасы Азия голду кабылдады. Бул беттеш Кант шаарында өттү. Илбирс командасында өз үйүндөгү беттештерди дал ушул Канттын Нитро Арена стадионунда өткөрүп жатат. Жана бул беттеште дээрлик жабык оюндардын бири болду. Себебинде эки командага тең упай керек болуп жаткан. Акыркы жеңилүү сериялары Илбирс командасында болуп жатты. Азия голду дагы дал эле ошондой. Жыйынтыгында эки команда тең чогуу менен упай бөлүшүп алышты. 1-1 жабык беттеш болгондугуна бул статистика деле айтып турат. 1,19 күтүлгөн голдор XG боюнча Илбирсте, ал эми Азия голдо 0,96. Андыктан бул XG боюнча дээрлик адилеттүү эле эсеп сандары. Топтуу көзөмөлдөө Азия гол командасында билебиз, бул быйыл өткөнкү сезондо деле топтуу көзөмөлдөө боюнча командалардын сап башында да ушул Азия гол командасы болчу. Ал эми 38 упай пайыз бул Илбирс командасында. Жалпы соккулар 12 Илбирс командасына, 9 жолу Азия гол, 21 жолу сокку uzatылды. Эми бул статистика деле айтып турат канчалык командалар коргонууга белсенди ойношту. Жыйынтыгында Илбирс командасы бул жерде алгач голду өткөрүп алган. Азия гол бурчтан чыгарып берүүдөн гол жаратты дагы. Эсеп сандары 0-1 болуп жатканда дал ушул Илбирс командасында жаш оюнчулардан баса белгилей турган оюнчусу азыркы тапта оптималдык формага келип калган Амантур Исаков кайрадан гол жаратканга үлгүрдү. Жыйынтыгында эсеп сандары 1-1 болду. Илбирс чындыгында сезондун сонун баштаган болчу. Лидерлердин катарында жүрдү, алгачкы үчтүктө жүрдү. Андан кийин эле упайларын жоготуп баштаган. Дал ошол мезгилде мына Азия гол болсо бул беттештен албетте 3 упайды күтүшү керек болчу. Иш жүзүндө азыр Азия гол бул оюндан кийин мисалы үчүн тең чогууга кандайдыр деңгээлде ыраазы болсо болот. Себеби башында максаттар көбүрөөк болгону менен ошол быйылкы дебютанттар, өткөн жылкы дебютанттарга деле упайды алуу өтө кыйын болуп атат. Негизи эле ар бир командага кыйын болуп атат да. Илбирс болсо канчалаган командалардан упайды алып кетти. Андыктан жыйынтыгында аларда азыр 9 упай бар. Ошондуктан бул беттеш толугу менен мыйзам ченемдүү көрүнүштө эсептейм, 1-1 эсебиндеги оюн. Анан бул жакта дагы эмнени баса белгилөөсө болот. Игорь Леонов бул Азия гол командасында жаңы келген маштурчу. Өткөнкү мына Актөбөнүн адис келип, мына сиз айткандай эле жогорку лига менен таанышып баштады десек туура болот. Азыр дагы бир канча беттешти өткөрөлү. Андан соң өзүнүн канчалык адистиги, канчалык ушул маштурчулук чеберчилиги бар экенин байкайбыз. Ал эми дал ушул Илбирс менен шахматтык партия сыяктуу эле 1-1 эсеби катталып калды. Бул жерде эсеп сандарын ачкан соң балким көбүрөөк коргонууга белсениши керек беле айтор. Мына бирок Амантур Исаковду коргоочулар кармай алган жок. Жыйынтыгында эсеп сандары 1-1 болду. Ушул тууралуу дагы Актөбөдөн бул жакка келерде тагыраак ал жактан мурда машыктырчу болуп жүрүп Казакстан менен Кыргызстан чемпионатын салыштырган бир сөзү чыккан болчу. Анан биринчиден билбейм, эми адис деген бара жаткан чемпионатын ушундай баалаганда төмөн баалаганы бул канчалык. Демек ал өзүн менин машыктыруучу катары деңгээлим түшүп кетти дегенди билдириши мүмкүн биринчи жагынанчы. Мен күчтүү чемпионатта жүрүп, азыр алсыз чемпионатка баратам деген пикирби. Мен аны түшүнгөн жокмун. Экинчиден иш жүзүндө мына келди. Мисалы үчүн ушундай жаш оюнчулардан куралган Илбирс командасына каршы оюнда өзүнүн ошондой күчтүү чемпионаттан келген күчтүү адис болсо, анысын азырынча далилдей алган жок да. Албетте, ийгилик каалайбыз Азия голго, бирок колдон келсе кичине мындай
корректүүрөөк болсо жакшы болот беле деген ойда. Албетте, эгер деле дал ушул Азия гол командасында оюнда кызматтык баяндамачылык болуп калган болсо, албетте сөзсүз түрдө суроолор даяр экен анда эмесе кийинки 7 турдук беттешке назар салабыз. Ош шаарында Алай командасы Бишкек Ситини кабылдады жана эки команда дагы быйылкы сезондо сыноолор жетиштүү болууда. Алай канчалык таризде курамын чогултпасын, бул команданын аты бар. Бул команданын өз орду бар, тарыхы бар демекчи. Бул канчалык курамда мисалы жаш оюнчулар же болбосо лидерлерин башка клубка кетирбесин, күйөрмандар бул командадан 3 упайды ошондой эле лидерлик позицияга баруусун күтүп келишет өзгөчө. Дал ушул өз үйүндө беттешти өткөргөндө Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо канчалык таризде футболдук атмосфера болуп жаткандыгы байкап жатсаңыздар керек. Алай командасына фан сектору өтө активдүү болууда. Барган сайын ушул дагы биздин жогорку лиганын беттештерине кызыгууну арттырып жатканын баса белгилейбиз. Ал эми Бишкек Сити соңку беттештерде дагы бул команда азырча жеңилүү менен бара жатат. 0-2 эсеп сандары ушул эле Абдшатага ошондой эле Талант командасына жеңилген жайы бар болчу, бирок мына Ош шаарына барып 1-1 эсебинде эсеп сандарын тең чыгып, бул жерде Нурислам Орунтаев эсеп сандарын ачкан. Орунтаев тууралуу айта турган болсок, эң негизги дагы бир баса белгилечү жагдай Бишкек Сити боюнча бул экинчи командалар же болбосо дубль командалардын арасында чемпионатта биринчи орунда бара жаткан команда болуп саналат. Жана Нурислам Орунтаев дал ушул оюнчу ошол жакта дагы бомбардирлик сапатын көрсөтүп жатат. Жыйынтыгында жогорку лигадагы алгачкы дебюттук голу бул чабуулчуга мотивация бериш керек. Себеби Түркиядагы окуу машыгына чакыруу алган жок. Олимпиадалык курама команда дагы улуттук курама командага чакыруу алган эмес. Өткөнкү сезондо айта турган болсок, Орунтаев ошол эле улуттук курама командага чейин чакыруу алган жайы бар. Андыктан бул оюнчуга катуу мотивация болгон бейм. Жыйынтыгында дал ушул быйылкы сезондогу алгачкы гол жаралды. Голду өткөрүп алган соң Алай командасы дароо чабуулга жөнөдү. Бирок дал ушул суроо жараткан пенальти, талкуулоо жараткан пенальтиден гана эсеп сандарын Гарет Келли теңеген жайы бар. Албетте биздин каналда дал ушул калыстардын чечими тууралуу боюнча дагы атайын чыгарылыштарды даярдап келебиз. Аддеттүү ышкырыкта албетте сөзсүз түрдө ушул моментти дагы айтпасак болбойт. Жыйынтыгында мындай экинчи бөлүктө Алай командасы эсеп сандарын теңеген соң, бирок баары бир жеңишти иле алган жок. Кезектеги упай жоготуу дейбизби? Алай командасында Бишкек Сити көбүрөөк бул теңчүүгө ыраазы болгондой. Бир жагынан ошентип айтсак болот, бирок чындыгында Алай командасы деми алар Кыргызстан чемпионатында кимге каршы ойнобосун албетте 3 упайды күтөт, күйөрмандары дагы ошону талап кылат. Сиз айткандай, кайсыл учур болбосун, курамы кандай болбосун, чемпион келеби, башка келеби. Ошондуктан эми бул жерде Алай өз үйүндө ойногондон кийин албетте 3 упайга аракет жасашы керек болчу, бирок чындыгында Бишкек Сити сонун каршылыкты көрсөттү. Бишкек Сити Азия гол сыяктуу алар жөн гана былтыркыдай дебютант эмес, азыркы учурда кыр көрсөтүп, конокто ойноп, ушундай таанымал, белгилүү клубдардын упайларын алганга азыркы учурда жарап калышты да. Эми Алай клубу бирок аздыр көптүр упайларын чогултуп келе жатат. Ошончо дагы ошол топ 5тин артынан сая түшүп кууп келе жаткан команда дагы алардын менин пикирим боюнча потенциалы чоң. Алар кийинки турларда өйдөрөөк көтөрүлүшү керек. Эгер деле мына Алай командасы ушундай жыйынтыктарды көрсөтүп жаткан болсо, менин оюмча ушул биринчи айланма бүткөн соң трансфердик терезе ачылат эмеспи? Алай өтө активдүү болот го деп ойлоп жатам да. Себеби дегенде ушул топ 5 же болбосо топ 3 лидерликтердин арасынан алардын артынан сая кууп барышы керек да. Алар деген көнгөн, алардын күйөрмандары да көнгөн. Алар турнир тизмеде деген ошол сап башында же болбосо ошолордун жанында жүрүшү керек да. Өткөн жылы деле чемпиондук үчүн көпкө чейин күрөшүп барып, бирок акыркы чечүүчү турларда ошол упайларын жоготуп койгондон кийин Зинкевич мисалы үчүн мүмкүн ушул чемпиондук амбициясы жок деп ал жактан кетип калды мисалы үчүн. Ушундай ойлор келет да. Ал жакта анын өзгөчө эмоционалдуу учурлары бар болчу. Андыктан бул менин оюмча күтүлгөн нерсе. Азыр силер айтып аткан ушул трансфер терезеде активдүү
активдүү болот го деген. Активдүү болсо дал ушул алай болушу керек. Алар азыркы учурдагы 7-орун алардын орду эмес, алардын орду бир том бийигирээк. Ушул чабуучуларды табуу боюнча чебер команда эмес беле? Өткөнкү сезондо Зинкевич бар болчу. Быйылкы сезондо ушул өзбекстандык чабуучу Исмаилов бар жана вингер орусиялык Федоров активдүүлүгүн көрсөтүүдө, бирок ошондой эле Мельников өткөнкү турда дубль жасаган оюнчу. Дагы да болсо балким дагы бир чебер чабуучу керекпи? Айтор биз көрүнүп калганбыз да, алайда мыкты бомбардирлер чыгат. Андыктан Зинкевич сыяктуу дагы бирөөнү таап келип, балким ошо менен упайларды алуусу көбөйөттүр. Бул бир жагда дагы мүмкүн ушул оюнчулар сезондун жүрүшүндө жакшы көрсөткүчкө ээ болуп кетет, дагы кезектеги дагы бир борбордук чабуучуну сезон жүрүшүндө эле чыгарып калабы дегенчи бул вариант дагы бар. Ооба, анда эмесе кийинки оюнга сапар алабыз. 7-чи турда 5 күнгөй аймагында Талант командасы Канттын Абдышатасын кабыл алды. Эң бир күтүлбөгөн жыйынтыктардын бири болду окшойт. Бул турда себебинде Абдышата командасы сезондогу алгачкы жеңишине ээ болду. Ошондой эле бул Канттык командада маштыруучу алмашкан Валерий Березовский буга чейин өз кызматынан кеткен, дагы жыйынтыгында эң бир эмоционалдуу жеңишти Абдышата командасы ээ болду. Ошондой эле беттештин урунтуу учурларын карай турган болсок, дээрлик оюн бирдей эле болгон, бирок өз мүмкүнчүлүктөрүн дал ушул Абдышата командасы ээ болду. Көпчүлүк учурда Абдышата бардык эле клубтарды айтсак, маштыруучу алмашкандан кийин бир психологиялык эффект береби оюнчуларга же жалпы эле командага дароо эле жеңишке жетишип, мына турнирлик жадыбалда канчанчы орунда бара жатпасын, жаңы маштыруучу жол болсо өзгөрүү келгенде мына ушундай эффект пайда болуп дагы 3 упайга ээ болуп кетишет. Абдышатада ошондой болгон жокпу? Абдышата командасында бирок бул Касьяндын 2-чи оюну болчу. Ага чейин алар Дордой менен ойногондо ошондо 0-4 ир эсебинде жеңишти алып жүрүштү да. Бирок бул жакта Абдышатанын өзгөчө ушул жеңишке жеткен бул оюнундагы баса белгилей турган негизги факторлордун бири Абдышата жашоо үчүн күрөштү да. Ушунчалык жана жашоо үчүн күрөш деген такыр башкача. Такыр башкача болорун мен ушул оюндан көрдүм. Алар деген ден соолугун тобокелге салып, мындай эч нерсе менин иши жок да. Өлсөм да калсам да мен бүгүн өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмдү максималдуу көрсөтүшүм керек дегендей ойноду. Анткени биринчи ирет Талант фаворит катары чыкты бул оюнгачы. Буга чейин Абдышата дайыма аларды же утуп келген, же тең чыккан. Мисалы үчүн буга чейин 11 жолу беттешкен болсо, алардын 8-inde Абдышата уткан, ал эми 3-өсүндө тең чыккан болчу да. Ошентип келген дагы анан бул ирет Абдышата жана 0 упай менен келип калбады. Анан Талант бул чүй дербисинде Талант фаворит болуп калды. Көрсө Талант азырынча ушундай толук фаворит болуп, биринчи номер менен ойногонго аларга да бир аз убакыт керек сыяктуу. Алар ушундай позициялык чабуулдар менен ушундай доминация менен ойнойбуз деген учурда эмне кылды Абдышата? Жана жашоо үчүн күрөш деген ушундан алар келип туруп кагышып, түртүшүп, тебишип, ары сүйрөп, бери сүйрөп ушундай бир агрессивдүү оюнду сунуш кылышты да. Ошондон Талант бир аз ушундай өздөрүнүн дискомфорту пайда болгондой болду. Анын жыйынтыгында мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп кетишти. Чындыгында Абдышата оюндун өзү боюнча карап көрсөңүздөр болот, Абдышата командасы татыктуу жеңишке жетти. Ошол биринчи голду, экинчи голду экөөнү тең эле алып карайт. Азыр бул жерде болсо, албетте мына сол мүмкүнчүлүктү кетирип алышты. Ошондо мына 2 коргоочуга 4 чыгып атат Абдышата командасынан. Жана азыр бул эпизод буга чейинки ошо голдор тууралуу айта турган болсок, чындыгында тереңден бир пас, андан кийин гол. Экинчи голу деле ушунчалык Абдышатага эң керек учурда жаралды дагы толугу менен иш жүзүндө мыйзам ченемдүү жеңиш болду. Жана сенсация деп айтса болот бир жагынан. Анткени такыр упай ала албай келе жатып, ушунда конокто ийгилик жаратып кеткен. Экинчи жагынан оюндун өзүн карап туруп, эмне үчүн Абдышата буга чейин ушундай упайларды алган жок деген дагы суроо жаралбай койгон жок да. Анан жана теория боюнча машыктыруучу алмашканда ушундай машыктыруучу алмашканда результат көрсөтөт деген. Мүмкүн ал бир оюндан кийин башталды. Дордойго 0-4 менен утулду. Мен оюмча эң акыркы нерсе ошол Дордойдон 0-4 утулганы, ошол Дордойдон тепки жеген болду окшойт. Андан кийин дагы бир байкаганым, команда утулуу өрүп деле чарчайт экен да. Утулуу өрүп чарчап, тажап калыптыр.
ушу уталы деди да, уталы деп анан утуп кетти да. Жакшы сөздөр бар эмес беле, эң төмөнкү чекке жетип, андан соң эң жогорку орундарга көтөрүлүү деген балким Абдышада командасындагы дал ушундай болуп жүрбөсүн, себеби дегенде эми 5 жеңилүү катар менен болгон соң артка жол жок болчу таптакыр. Жыйынтыгында дал ушундай сиз айткандай эле эмоционалдуу жеңишке ээ болду. Абдышада командасында Умар Талантбековдун дагы бир жаш оюнчунун алгачкы голу жогорку лигадагы, ошондой эле Сулайман Жумабеков бир канча жыл бою Талант командасында ойноп келген, мурунку клубуна гол жаратты дагы, ооба кубанган жок. Бул жерде эсеп сандары 2-0-гө айланды. Ошондой эле Абдышада командасында ортоңку бөлүктө мына ойноп жаткан Мухтар Ишеналиев аттуу оюнчуга дагы көз чаптырып баштагыла көрөрмандар. Ошондой эле серепчилер десек туура болобу, Ишеналиев бул Абдышада командасында эң бир көзгө көрүнүп жаткан оюнчулардын бири болду да. Буга чейин бул Португалия чемпионаттарында, ошондой эле жаштар курама командасында 20 жашка чейинки курама командага чакырылып жүргөн. Андыктан быйылкы сезондо дал ушул Ишеналиев Абдышада командасынын жалпы эле өзөктүү оюнчулардын бирине айланып баштады. Андыктан албетте канттык команданы куттуктайбыз. Эми Талант командасы дагы да болсо упайларга ээ болуусун арттыруу керек. Өз үйүндө дубалдарда жардам берет демекчи. Жалпы жаңылбасам 3 беттеш катары менен Достук аренада беттешти өткөрүп жатат. Жана бирле тең чыкты болгондо, бирок Барс менен тең чыкты. Мурас Юнайтедке 2-3 эсебинде жеңилип калды. Жана Абдышада командасына дал ушул күтүлбөгөн 0-2 эсеп сандары катталды. Демек эми конокто упайды алыш керек. Ошол Барс менен тең чыккандан кийин анан Абдышатага жеңишти алдырбайды да. Мүмкүн эң ыңгайсыз атаандаш. Андай деле болот эмеспи? Ошо Барска Талант ыңгайсыз атаандаш болчу. Азыр болсо эми тескерисинче Талантка Абдышата ыңгайсыз экен. Муну да ойлоп калдым да, мүмкүн ошондой депчи. Ооба, ошондой дагы болуп келет. Кызыктуу жагдай албетте. Эми дагы 7-турдагы кызыктуу оюн Бишкек шаарында орун алды. Дордой командасы Токтогулду кабыл алды. Бул беттеш Дордой аренада, же болбосо спорттук комплексинде болгон жок. Мурас Юнайтеддин окуу машыгуу базасында Токтогул командасы конокко келди. Жана жыйынтыктоочу эсеп 2-0 эсеби. Менин оюмча бул Дордой жаңы дебютант командага бул мастер-класс сыяктуу деп коебузбу. Айтор керектүү голдорду жаратып коюп туруп, эми силер киргизе алсаңар киргизгиле дегендей таризде оюнду сунуштап койду. Жыйынтыгында 4-мүнөттө Тамерлан Жамалутдиновдун голу жана экинчи голду Сүйүнтбек Мамыралиев биринчи таймда эле жаратып койгон. Эсеп сандары 2-0. Эми Владимир Салоо дагы дал ушул Абдышата менен болгон ири эсеп жеңип алган. Андан кийин Токтогулду жеңип, бул команда дагы дал ушул өзүнүн орундарын алдыга коюп баштады турнирлик жадыбалда. Эң керектүү жеңиш болду Дордойго дагы. Дордой командасы чындыгында бул оюнда өтө маанилүү упайларды алды. Азыр ошентип катары менен 2 жеңиштен кийин эле алар бир топтун тизмеде көтөрүлүп кетти да. Азыр мына 12-чи орунга чейин чыгып турат. Жана мени кызыктырганы сезондун башында ушул нерсе болчу. Токтогул командасына Кверквелия келди. Анан ушундай дүйнөлүк деңгээлде ойногон оюнчу, Европа чемпионаттарында өзүн көрсөтүп калган оюнчу. Анан ошол биздин эң мындай көп сөз болгон трансфер болбоду. Ошондон кийин менде ушундай ой бар болчу. Кверквелия менен Эрнис Батыркановдун тирешин көргүм келчү да. Анткени ушундай деңгээлдеги коргоочуга каршы өзүн кандай көрсөтөт. Анткени Эрнис Батырканов улуттук курамада ойноп жүргөн, буюрса дагы чакырып алып өзүн көрсөтө турган оюнчу. Анан ошондуктан ушул болжол менен мындай мисал катары экөөнү алып туруп, ошол биздин курама менен мүмкүн ошол Европанын бир орто деңгээлдеги командаларынын курамаларында кандай айырма бар депчи. Иш жүзүндө албетте Эрнис өзү гол киргизбесе дагы бул жакта чындыгында Дордой өзүнүн 2 голун жаратып, ишендүү жеңишке жетип, эми мастер-класс деп айтсак, билбейм канчалык туура келет. Токтогулду дебютант команданы чындыгында ишендүү утту. Бул жагынан Дордой азыр чындап мындай өзүнүн оюнун таап, ошол оюндун сапаты эле эмес, ошого кошо результатты дагы ала турган учурга келип калыптыр да.
Ооба, биринчи голдо өзгөчө Тамирлан Жамалдинов 4-мүнөттө бул Квиркейлердин катасы десек туура болот. Ошол айып анчанын ичиндеги дээрлик дарбалачынын аянтчасындагы зонада жалгыз Тамирлан Жамалдиновду калтырып коюшкан. Сиз айткандай эле Квиркейли Батырканов менен Алик болуп калса керек. Жыйынтыгында дал ушул жарым коргоочу жалгыз калды дагы, эсеп сандары ошондо ачылган. Беттештин алгачкы мүнөттөрүндөгү гол бул өтө маанилүү болуп саналат жана жалпы эле 90 мүнөттүк Беттештин нугун жасап кое алды да. Ал эми Токтогул командасы бул Беттеште 16 жолу соккун узатты. Эгемен Карбасов өткөнкү сезондо буга чейин көрүп жүргөнбүз. Алга командасында дагы ойноп келген. Токтогул командасына келип эми барган сайын өзүн көрсөтүп баштады. Дээрлик ушул эле азыр ушул урумтуучулардан эле карай турган болсок 3 жолу алыстан дээрлик 25-30 метр алаптан соккуларды жасап жатат. Жана голго жакын болду. Балким Мирбек Ахматалиевден үйрөнүп жатабы же Ахматалиевдин дагы бул Беттеште соккуларды узатылды. Дордой салыштырмалуу 10 гана упай. Жалпы Беттеште 26 упай, алардын таамайы 4төн гана. Голдук учурлар 5 жолдан, бирок мына сиз айткандай ушул чеберчилик Дордойдун оюнчуларында көбүрөөк болду. Бурстама топтор дагы Токтогул командасында канчалык көбүрөөк аракет кылган менен мына Дордой коргонууда эч бир катага жол бербей, жыйынтыгында кезектеги жеңишине ээ болуп отурат. Барс командасы Ош шаарына сапарга барып, Ошму командасын турдагы 7-турдагы ири эсеп катталды. Жана Фархат Мусабековдун старттык курамга кайтып келиши менен бул Беттешти айтсак болот. Мусабеков жыйынтыгында гол жаратты. Алгачкы гол футболду сагынгандыгы даана байкалып турат. Андыктан Барс командасы бул жерде эмне болду? Ошму командасы ачык футболду сунуштап койгондой өз мүмкүнчүлүктөрүн голго айланта албай калды да. Ал эми тескерисинче Барска боштук бердиңби, демек өз дарбазаңан топту суруп алып бер деген эле таризде айтсак болот. Дал ушул Ошму менен Барстын беттеши көркө болду деп айтсак болот. Биздин дал ушул 7-турдун анткени сиз айткандай голдорго өтө бай 7 гол, эки тараптык мисалы үчүн көп беттештер 0-1, 2-0 болуп аткан учурда бул жакта мына ушундай 2-5 эсе катталып кетти. Бул жакта Кайрат капитан болуп чыкты, Фархат өзүнүн чыныгы оюнун көрсөтүүдө, Барс ишенимдүү дагы деле болсо өздөрүнүн упайларын чогултуп бара жатат. Жана билбейм, жакынкы арада Барсты токтотуу бардык эле командага кыйын болот дейм. Ооба, бул жерде голдор Ошму дагы өз дарбазасында коргонууда отурган жок. 2 голду жаратканга жетишти. Быйылкы сезондогу универсал оюнчуларына айланды өңдөнөт. Бул Андрей Сидоров маштыруучу бир маанайда келгенде коргонуга коет, жана утулуп бара жатканда чабуулга айдайт. Жыйынтыгында Сидоров бул жерде Марсель Исламкуловдун катасын пайдаланды дагы, жооптук голду жаратты. Бул жерде дээрлик биринчи таймдын ортоңку гана мүнөттөрү болчу, бирок калган мүнөттөрдө мына Барс командасы бул оюнга карата бир катар старттык курамда өзгөртүүлөргө барды. Ошол Эммануэль Ягердин старттык курамда чыгышы быйылкы сезондо жогорку лигада алгачкы жолу, жана Ягер өз мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу пайдалана алды. Ошондой эле Кайрат Жыргалбек уулу дубль жасаганга үлгүрдү. Бул жерде Ягердан голдук пас жана дээрлик 11 метр аралыкта Жыргалбек уулун умутта калтырышкан. Экинчи бөлүктө дагы бир голду ишенимдүү түрдө Кайрат Жыргалбек уулу жарата алды дагы. Эми талашсыз түрдө жалпы эле Беттештин мыкты оюнчусу аталды. Өткөнкү сезондун эң мыкты оюнчусу Кайрат Жыргалбек уулу өзүнүн мына деңгээлин түшүрбөстөн дагы да болсо эми Барс командасынын чемпиондукка алып бара жатат десек туура болот, же болбосо чемпиондугун коргоого жакын болууда. Эми ушундай жыйынтык менен сиз айтып кеттиңиз, Барсты эми эч ким токтото албайт го, же болбосо өтө кыйын болот деп жатпайсызбы? Эми дээрлик мына турнир жадыбалда карай турган болсок, ушул топ 3 же болбосо топ 5 акырындан бара жатат. Бул жерде Мурас Юнайтед, алга өзгөн Барс жана Азия командалары ушул топ 5 дагы да болсо кармалат дейсизби, же болбосо алардын арасына дагы сүңгүп кирген командалар болобу? Мына 7 тур өттү, 6-7 тур. Ошондо 6дан ойношту, 7 оюндан ойношту. Биз кандайдыр бир бүтүмдү чыгарсак болот, жок, кандайдыр бир пикирди айтсак болот. Чындыгында ар бир командалар азыр силер айтып өткөн ошол эле командаларга кадимкидей татыктуу атаандаштык бар. Ошол эле мисалы үчүн Дордой азыр топ 5-ин ичинде эмес, Илбирс же болбосо мына Токтогул деле алардын артынан бара жатат да. Алайда ушул командалар
жада калса азыр эң акыркы орундарда ора жаткан ошол Абдышата кыргыз алтын деле же болбосо талант, алар татыктуу каршылыкты көрсөтөт. Топ 5 деп айтканга болбойт. Ошол мен негизги 6-7 турдан кийин 6-7 оюндардан кийинки менин пикирим тескерисинче баары мындай чаташып кетти азырчы. Башаламан болду. Башаламан чаташып кетти. Эми кимди болбосун утуп коюш мүмкүн. Ушунчалык мен быйылкы сезондон ырахат алып атам. Мындай көрүүчү катары көрүп отурсаң, жыргап көрөсүң, ким утаарын билбейм. Албетте кээ бир оюндарда сейрек кездешип калат. Мисалы үчүн алга менен кыргыз алтындыкындай. Башка учурларда болсо андай эмес. Ошондуктан быйылкы сезон мындан ары дагы күчөйт. Топ 5, топ 3 бат-баттан алмашып калышы мүмкүн. Анткени алар бири-бири менен беттешет. Андыктан алдыда ушунчалык сонун кооз, ушундай бир эмоционалдык, бир ырахат тартуулай турган оюндар буюрса алдыда өтө көп. Жалпы эле сезондо мына ушундай таризде кызыктуу оюнду күтмөкчүбүз. Турнирлик жадвалда сиз айткандай эле топ 5 акырындан пайда болуп бара жаткан сет. Мурас Юнайтед 1-орунда 6 оюндан соң 16 упайга ээ болду. Алга командасы 2-орунга көтөрүлдү. 14 упай менен өзгөн. Бул турда ойногон жок. Айтып өттүк. Мурас Юнайтед өзгөн беттеши бул турдун борбордук беттеши саналмак экен. Жылдырылды. 13 упай жана Барс командасы 5 оюнду өткөрүп, дагы да болсо 13 упай. Азия командасы мына 5-орунга көтөрүлдү. 4 жеңиш, 1 тең чыгуу жана 1 жеңил узасы 13 упай менен. Турнир жадвалы дал ушундай болуп калды. Ошондой эле сиз айткандай эле чыгарылыштын алдында айтып өттүңүз, Кыргыз Республикасынын кубогу старт алды. 8-1 финалдык беттештен башталды. 21 апрель күнү Кара Балтай шаарында Кыргыз алтын алга өзгөн Алай беттеши, 22 апрелде өзгөн шаарында Азия талант, Бишкек Сити Абдышата, Илбирс Барс, Нефчи Ошму жана Токтогул Мурас Юнайтед беттештери. Бул 8-1деги финалдык жуптар. Ал эми Дордой командасы дароо чейрек финалдан баштайт. Себеби дегенде быйылкы өткөнкү сезондо кубоктун ээси болчу. Андыктан дал ушул чейрек финалдан баштап жатат. Ошондой эле бул беттештерди түз эфирден Кыргыз спорттук каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Ошентип алгачкы беттештер орун алды. Бул жакта кубоктун өзгөчөлүгү быйыл 2 үйдө жана конокто болуп 2 оюндан турат. Ошондо биринчи беттештер орун алып, эми кийинкилери буюрса бир майдын 20-ларында жооптуу беттештери ишке ашат. Ошондуктан азырынча кайсыл бир команда чейрек финалга чыкты деп айтканга бир аз эртелик кылат. Албетте чоң артыкчылык менен алга дээрлик бир буту менен чейрек финалда деп айтсак болот. Ошондой эле бул ирет жалаң жогорку лиганын командалары Азия болуп катышпай калды. Дордой чейрек финалда, алардын катарын кимдер толуктарын буюрса биз ушул тууралуу бир жооптуу беттештер болгондон кийин бир сөз кылабыз го дейм. Ал эми жогорку лигада 8-турдук беттештер 25 апрелде башталмакчы. Бул жерде оюндардын жүгүртмөсү Бишкек шаарында башталат. Алга командасы Токтогулду кабылдамакчы. Токтогул командасы чыныгы күчүн сыноо убакыттары дал ушундай болуп жатат өңдүү. Өтө оор азырынча бул жерде жүгүртмөлөр Дордойго конокто. Эми дагы бир лидер Алга командасында ойномокчу. 26 апрель күнү Азия командасы Кыргыз алтынды кабылдайт. Бишкек шаарында Мурас Юнайтед окуу машыгуу базасында 16:30 убактысында ойнойт экен. Бул дагы өзгөчөлүк, себеби дегенде кечки убакытка күнөө түшпөдүк да. Ошондой эле дагы бир беттеш Манас шаарында Курманбек стадионунда Мурас Юнайтед Алай беттеши орун алмакчы. Достук аренада 5 күнгөй айылында Талант Дордойду кабылдайт. Дагы бир кызыктуу беттеш. 27 апрель күнү 3 беттеш өтмөкчү. Ошол эле Достук аренада Азия гол Нефчини кабылдайт. Кант шаарында Нитро аренада Абдышата Ошму. Ал эми Бишкек Сити Илбирс командасы дагы дал ушул күнү беттешти өткөрөт. Ошондой эле жогорку лига Каракол шаарына кайтып келмекчи. Алгачкы беттеш Ынтымак аренада быйылкы сезондо 8-турда 28 апрелде Барс өзгөн беттеши орун алмакчы. Мына ошентип бүгүнкү чыгарылышты дал ушул 7-турдук оюндарды кызыктуу окуяларга бай болгонун айтып өттүк. Ошондой эле Challenge Cup мелдешиндеги Мурас Юнайтеддин беттештери жана 7-турдагы башкы каарманды тандасак туура болчудай. Менин пикиримде бул жерде Алексей Зинкевичке бергим келип турат, себеби дегенде дубльды жаратты жана эң бир көп күтүлгөн голдор. Андыктан ушул бомбардир Зинкевич балким 7-турдун башкы каарманы боло түштүбү, же болбосо сиздин пикириңиз кандай? Балким Абдышатанын оюнчусун айтасызбы?
Жок, мен ушул жерден мен да Зинкевичти ойлоп аткам негизичи. Бирок мүмкүн да жакшылап ойлонсо башка вариант чыгат беле. Негизинен бирок Зинкевич эми бул оюнда мындай күчтүү атаандаш менен болгондо анда туурараак болот беле бир жагынан. Экинчи жагынан азыр мындай менин оюма ошол замат башка оюнчу келген жок. Андыктан Зинкевич чындыгында 2 голдон сырткары жанагы үстүнкү тирөшкө тийген, жанагы башка нерселерин ала турган болсок, андан сырткары биз көптөн бери аны көрө элек болчубуз. Ушундай өткөн сезондон бери дейбизби, мынчалык көзү жанганынчы. Андыктан мындай калыс эле болот го деген пикирдемин да. Ооба, сизге ыраазычылык. Албетте, менин кесиптешим Эркин Абдуллаев жана мен ушул 7-чи турундук оюндарды талкууладык. Андыктан кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө Кыргыз спорттук каналында биз менен чогуу болуңуздар.